Бүгүнкү күндө социалдык баракчаларга жана WhatsApp колдонуучуларга өлкөбүздө менингит оорусу күч алганын жана бул оорудан сак болууну эскерткен кабарлар жайылууда. Девочки, всем привет! Хочу кое-что так сказать, чтобы предупредить, профилактику посоветовать, так как в этой сфере работаю. Так что хочется это, чтобы все знали. Сейчас вспышка менингита. И сразу пункцию берут со спины, со спинного мозга, с позвоночника. И очень тяжелые сейчас последствия. Такой еще менингит, он может держаться неделю-две спокойно молчащим, особенно у детей. Такой менингит пришел, который даже антибиотикам не поддается. Для профилактики самое главное сейчас никаких водоемов, никаких бассейнов, ни детям, ни взрослым. Если куда-то идете вместе там с ребенком в общественное место, оксалин в носик. Это, такая профилактика, элементарная, но она очень важная. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз дал ушул менингит дарты туурасында сиздерге маалымат берүүнү туура көрдүк. Менингит баштын жана жүлүн мээсинин кабыкчаларынын сезгенүүсү болуп эсептелет. Бул дарт өтүшүп кеткен учурда адам өмүрүнө коркунучтуу жана дүйнө жүзү боюнча жугуштуу оорулардан каза болуп өлгөн оорулардын катарында 10-орунду ээлейт. Менингит бул коркунучтуу оору. Аны убагында дарылабаса адамды кереңдикке же болбосо талма оорусуна алып келет да. Бул менингиттин себеби менингококковый бактерия болот. Менингокок деп коет. Ошол деген оорулуу адамдан адамга жугат. Бул бактерия деген кээ бир адамдарда симптому жок тамак көңдөйлөрүндө болот. Менингококковое носительство деп коет. Бул адам оорубайт, бирок ушул микроб адамдын организминде бар. Анан ошол адам бөлөк адамдарга жуктурушу мүмкүн. Же болбосо бул ооруган адамдан дени таза адамга жугушу мүмкүн. Көпчүлүк ата-энелер жаш балдар ооруган мезгилде үйдө өз алдынча дарылашат. Сасык тумоо оорусуна тиешелүү белгилер пайда болгондуктан дарыканалардан сасык тумоого каршы дары-дармектерди берип, баланы айыктырууга аракеттенишет. Бул аракет эгерде бала менингит менен жабыркап калган болсо, акыры өлүм менен аяктайт. Анткени көп убакыт үйдө карап, айласы кеткенде ооруканага кеч алып келишкендиктен баланы сактоого кеч болуп калат. Бул дарт менен айрыкча кимдер ооруйт жана бул оору көп катталган убак кайсы мезгилге туура келет деген сурообузга дарыгер көбүрөөк 5 жаштагы балдар көбүрөөк ооруйт. Анан болсо канча адам чоңойгон сайын ал сейрегирээк азыраак кезденет. Анан деген бул оорунун дагы өзүнүн баягы сезонность деп коет. Бул деген ушу кыш-жаз убагында көбүрөөк адамдар ооруган себеп көбүрөөк катталат да. Ошо октябрь, ноябрь, декабрь айлары аба ырайы өтө туруктуу эмес, өтө мындай суук убактарга келет да. Бирок аябай аз мындай жазкы убактарда азыраак адамдар ошол ооруга азыраак чалдыгат. Ал эми менингокок жугуштуу дарттын жуктуруучу булактары булар кулактын, мурундун сезгениши, түрдүү ичеги карын оорулар болуп эсептелет. Ошо микроб адамдын көңдөйлөрүн, тамак, мурун көңдөйлөрүндө болот да. Мисалы жанагы менингококковый инфекциянын носители, здоровый носитель жанагы анын оору симптомдору жок, бирок ошо микроорганизм көңдөйлөрүндө бар. Ошол жанагы эл көбүрөөк чогулган жерде, эгерде ошол бөлмөдө адамдар көп болуп, анан ошо аба алмашуусу аз болсо, ошол себептердин эмесинен ошо бөлөк адамдарга таркалышы мүмкүн да.
Менингит дартын көпчүлүгү сасык тумоолоп калды деген жаңылыштык менен өз алдынча дарылап убакытты өткөрүп жиберишет. Дарыгерлер төмөнкү белгилер пайда болоору менен тезинен жакынкы жердеги ооруканага кайрылып, дарыгерге көрүнүү керектигин эскертишет. Дене температурасы көтөрүлөт. Эң высокий цифра 39-40 болуп көтөрүлөт. Баланын башы аябай катуу ооруйт. Бала кусат. Жүрөгү айланбай туруп кусат. Кускан балага облегчение бербейт. Не приносящее рвота, не приносящее облегчение. Анан менингококцемия деп коет, менингококковый сепсис болгондо уже денесине геморрагическая сыпь пайда болот. Ал сыптын формасы звездчатый болушу мүмкүн, жылдызча болушу мүмкүн, звездное небо деп коет да, ошондой сыяктуу жанагы небода, жанагы асманда, жанагы звездочкалардай ошондой сыяктуу сыпь болушу мүмкүн. Барып алар бат эле мгновенно бир анча-мынча сааттын ичинде эле көбөйүп, чоңоюп, чоң обширный звездочкалар болуп высыпание болот. Это геморрагическая сыпь деп коебуз. Это тяжелая форма. Баланы канчалык тез жардам берсек, ошончо прогноз жакшы болот да, тез жакшы болот. Анан острое начало, геморрагическая сыпь и высокая лихорадка деп. Анан кичинекей обычно жаш балдарда вынужденная поза деп коет да. Вынужденная поза болгондо кичинекей жаш бала на боку капталынан жатат, башын арын көзтө, арткан көзтө чалкалайт и буттарын, тизеси мындай өзүнө бүгүлөт да. Это вынужденная поза деп коет да. Обычно башка ооруларда, если кичинекей бала энесинин колуна баргысы келсе, именно менингитте бала энесинин даже колунан да качат. Аталган дарт эгерде өз убагында туура дарыланбаса, эпилепсия, шал оорусу, кулактын укпай калуусу жана мээде суу толуп калуу коркунучу туулат. Жыйынтыгында адамдагы бардык органдар жабыркайт. Эми бул менингококковый инфекция, менингиттин возбудители деген тамак көңдөйлөрдөн бул воздушно-капельный путь деп коет. Абага чыгып, анан ошондон кийин эми бөлөк адамга жугушу мүмкүн. Бул чүчкүргөндө, баягы шилекейдин эмелерине, шилекейдин ичинде болот, сүйлөгөндө, эгерде ошо жанагы балдар жана кичинекей көлчөлөргө, бассейндерге түшүп атпайбы, баягы жерден баягы шилекей менен ошол суу кирдетилген болсо, ошонун себебинен баягы таза оорубаган адамдар сууга түшкөн болсо, баягы сууну жутуп алышы ыктымал кичинекей балдар. Ошондон ооруп калышы себеп болуп калат. Ооруга чалдыкпоо үчүн төмөнкү кеңештерге көңүл буруу керек. Оору жукпаш үчүн эл көп болгон жерге баруудан тыйылуу, күн суук болгон мезгилде жылуу кийинүү, баш кийимди унутпоо, жашаган жериңизди таза, жылуу кармаңыз. Бөлмөдө бат-баттан форточка аркылуу аба бат-баттан алмаштырылса, бул деген көп ушул бөлмөдө токтобойт. Эгерде бул деген жанагы күндүн нуру так тийген болсо, ал кайсыл бир минуттардын ичинде эле инактивация болуп, жок болуп калат. Анан эгерде ошол аба такыр бөлмөдө алмаштырылбаса, анан баягы көпчүлүк болсо, анан жанагы гигиена деп коебуз, ошо колун жуубастан, баягы идиш аяктарды колдонсо, же болбосо жанагы бассейн деп көлчөлөрдүн ичиндеги суулар алмаштырылбаса, ошонун баары себеп болот да, оорунун өрчүшүнө да, көбөйүшүнө да. Менингит дарты жугуштуу жана ден соолукка өмүргө коркунуч алып келген оору болуп эсептелгендиктен, алдын алуу максатында эмдөө алса болобу деген сурообузга Менингитке каршы вакциналар бар, бирок аябай кымбат турат. Мисалы Англияда бул деген жанагы календарь прививак деп, балдарга 5 жашка чейинби ушундай уже бул салынат. Анан жанагы африканский пояс деп коет, ушул Африкаларда аябай көп кезигет, ошолордо дагы вакциналар бар. Бизде болсо андай вакцина жок. Анткени деген бул менингококковый инфекция дагы, менингокок өзү подгруппа болуп бөлүнөт. Анан мисалы деген бир вакцина бар, ал бир группасына болот. Бирок бизде деген ал группа вакцина алынган болсо, бөлөк группа менингокок менен чалдыкса, ал вакцина жардам бербей калат. Биз көбүнчө деген ушул профилактика деп коет, алдын алуу жумуштарын көбүрөөк эме кылыш керекпиз.
Ал эми менингиттин бир түрү болгон кайталанма ириңдүү менингитте баштагы мээнин чел кабыктары ириңдей баштайт. Кулактан ириң агуу жана гайморит оорусу сизди кыжаалаттыкка салып, ошол дарттар менен жабыркасаңыз, өз алдынча дарыланып, убакыт өткөрбөстөн дарыгердин көзөмөлүнөн өтүңүз. Анткени бул оорунун козгогучтары мээге өтүп, мээнин чел кабыктарын ириңдеп кетүүсүнө алып келет. Дартты дарылагандан аны алдын алуу оңой. Андыктан бул оорунун алдын алууга аракет кылуу менен биз менингит дарттынан сактанган болобуз. Мончого түшкөндөн кийин же бассейнге түшкөндөн кийин да желдеп калыштан сактануу, тамакты убагында ичүү, анан жана гигиенанын эмелерин, нормаларын сактоо. Бул эми тыштан келгенден кийинби же көпчүлүктөн келгенден кийинби колду жууш, тамак мурунду чайкоо, ушул жөнөкөй эле алдын алуу эме кылчу мероприятияларда. Ал эми мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин айтуусу боюнча, бүгүнкү күндө менингит дарты менен бейтаптар кайрылган эмес. Андыктан кабатыр болуунун кажети жок. Бирок оорунун алдын алуу максатында жогорудагы дарыгерлердин кеңештерин эске алуу зарыл экендигин айтышат. Бул көрсөтүүбүздө тамекинин зыяндуулугу туурасында сиздерге маалымат бермекчибиз. Албетте, көптөгөн дарыгерлер тамекинин зыянын айтып эле келишкен. Бирок эмнегедир тамекиге тартылгандардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Тамекинин зыяны аябай көбүрөөк, насмайдын да немеси аябай көбүрөөк организмге действиясы. Тамекинин, например, тамекинин основной составы никотин болот. Никотин болгондон кийин бул никотин организмде болгон сасудан баарын сужить этет. Биринчиден, сасудан сужить эткенден кийин организмде бир дагы орган жок, сасудасы жок. Значит, баардык организмге действие этет деген түшүнсө болот. Ал үчүн аны тамеки тартканда, мисалы үчүн сасудасы ашказан сужить этсе гастрит болот, язвочка болот, жара болот ашказанда. Мээнин сасудаларын сужить эткенде снижение памяти болот. Жүрөктүн сасудаларын баарын сужить эткенде жанагы ишемический оорулардын баары ошондон пайда болот. Буттун сасудаларын сужить эткенде атеросклероз сосуд нижний конечность деп коет. Кан өтпөй калып, муздап, ооруп, ошондой болот. Анан кийин бул тамеки бир гана кан тамырларды тарытып эле койбостон, ал ошо кан тамырларды ичиндеги кандын коюлтуп канды коюлтуп, аны тромб образовать эткенге условия создавать этип калат. Дарыканалардагы атайын чылым чегүүнү токтотуучу түрдүү сагыз жана башка каражаттардан дагы тамекини таштоо ар бир адамдын эркине байланыштуу. Ден соолугуна кам көргөн, узак өмүр жашагысы келген, акыл жүгүртүүсү терең болгон адам бул зыяндуу атат менен күрөшүүдө негизгиси эрк жетиштүү дейт дарыгер. Эми тамекини таштагандын көбүрө айтат, немелери бар деп, жана жвачкалары бар деп айтат. Бирок мен ойлойм, просто тамекини адамдын өзүнүн ичиндеги внутренний жок деген нерсеси болуш керек да, тартпайм деген. Ошол нерсе сила волесине көп нерсе зависит этет. Адам просто ошол тамекинин туура эмес жактарын өзү түшүнө билиш керек. Айымдардын тамеки тартуусу бизге өөн деле учурабай калды. Айрыкча кош бойлуу энелердин чылым чегүүсү зээнди кейитпей койбойт. Алар чылым чегүү болочоктогу жарык дүйнөгө келүүчү ымыркайдын ден соолугуна зыян экенин билишеби же маалымат жокпу? Дарыгерден тамеки ымыркайга кандай таасирин берет деп сураганбыз. Негизи аялдар тартса, аны боюнда болгондо ал обязательно балага действие этет. Ошол эле гипоксия болот, сужение сосуда болот да, вовремя. Ошо никотин деле ошо баланын ички кан аркылуу балага жетет. Ошондой эле ички органдарын образовать эткенине тескери влиять этет. Умственный развитиесине влиять этет. Тамеки тарткан кыздардан эмне үчүн тамеки тартасың деген сурообузга алар арыкташым керек же болбосо көнүп калганмын деп жооп беришет. Чындыгында тамеки арыктатабы же? Эми тамекини, например, татканда, во-первых, ал сасудан баарын сужить эткенде, гастрит кылганда, язва кылып койсо, адамдын ичкимде аппетитти тамакка тартуусу азайып калат да. Кислотностью дагы азайтып коет ал ашказандын беделт эткен. Бул туура эмес жагы. Негизи арыкташ үчүн адам просто тамакты туура тамактаныш керек, өзүнүн кыймылына жараша ич керек. Ошондо адам семирбейт. А тамеки менен арыктан бул туура эмес.
Чылым жегүү көптөгөн түрдүү оорунун келип чыгышына себепкер болот. Алар бөйрөк, кекиртек, омуртка, мээ, ашказан, жыныстык оорулар, түйүлдүк жана башка өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө оорусу. Эгерде адам үй шартында, үй ичинде, бөлмөнүн ичинде тамеки тартса, ошол тамекинин ошол бөлмөдө отурган адамдар ошол түтүндүн 70% зыяндуулугун өзүнө алат. Демек, бул адам дагы ошондой эле ооруга чалдыгышы мүмкүн. Бул оорунун мындай терс жагы, бул оору тымызын өнүгөт да, допустим, мисал үчүн инфаркттай болуп, кокустан келип эле жүрөк ооруп калбайт. Бул оору мындай акырындык менен өрчүйт да. Ал бул оорунун 4 даражасы болот. Даражасы ошол оорунун түтүктөрүнүн бүтөлүшүнө байланыштуу болот. Эгерде түтүктөр 20% бүтөлсө, бул 1 даража болуп эсептелинет. Эгерде 20%тен 50%ке чейин бүтөлсө, анда бул 2 даража болуп эсептелинет. Эгерде бул түтүктөр 50%тен 80%га чейин ичкерсе, анда бул 3 даража болуп эсептелинет. 4 даражасы болсо, бул түтүктөрү 80%дан 70%дан көп ичкерсе, ошол 4 даражасы болуп эсептелинет. Адам көп жылдан бери тамеки тарткан адам, мисалы үчүн 10 жыл тамеки тартат. Аны көп эч нерсе тынчын албайт. Анда-санда жөтөл болот. Эртең мененкисин жунган учурда сөзсүз мынтип жөтөлүп, какырыгын түкүрүп, өпкөсүн бир сыйра тазалайт да, башка эч кандай бул оорунун белгиси жок. Бирок бул ооруда 1 даражадагы өнөкөт бүтөлмө оору болушу ыктымал да. 2 даражада болсо, ал көбүрөөк чарчайт оор жумуш жасаганда. Андан башка эч нерсе бул адамды кыжалат кылбайт да. Мындай эч жери оорубайт, анда-санда жөтөлүп коет. Же болбосо, жана сасык тумоо, грипп болгондо башка адамдардан көп болсо 2 жума, 3 жумага көбүрөөк жөтөлөт. Андан башка эч кандай белгилери болбойт. Бир гана 3 даража болуп, өпкөсү 50%дан көп ичкерген болгондо, ошондо аз-маз демигүү пайда болот. Мындай тепкичтен 2 кабатка, 3 кабатка чыкканда. Анан бул ооруну аныктоо өтө төмөн деңгээлде турат Кыргызстанда. Себеби дегенде, аны аныкташ үчүн атайын аспап керек да, спирометр деген атайын мындай аппарат болот да. Мисалы үчүн, дарыгерге келген оору, жүрөгүм ооруду десе, аны дарыгер сөзсүз электрокардиограммага жиберет. Ошол кардиограмма жүрөктүн ишин көрсөтөт. Канчалык деңгээлде иштеп атат, туура иштеп атабы, жакшы иштеп атабы. Ал эми дарыгерге жөтөлгөн же демиккен оору келсе, аны рентгенге жөнөтөт. Бирок рентген ошол өпкөнүн ишин көрсөтпөйт. Ал только структурасын көрсөтөт дагы, ошол функционалдык деңгээлин көрсөтпөйт. Бул спирометр деген аппарат атайын ошол өпкөнүн функционалдык акыбалын көрсөтө турган аппарат да. Өпкөнүн көлөмү кандай, ошол дем алган түтүктөр ичкергенби, ичкерген эмеспи, ошол жөнүндө бизге терең маалымат берет. Марат Жунушалиев тамеки тартып жүрүп ушул ооруга кабылдым. Алгач белгилери байкалган эмес. Ооруп калганымды дарыгерге көрүнгөндөн кийин гана билдим дейт. 25 жылдай тарттым да, бир 22 жашыман баштап. Кийинки күндөр ушу бир пачка тартылчу да. Медучрежден иштеп жүргөндө жыл сайын медосмотр өтчүбүз, эч кандай билиниш эмес. Флюорография өтүп, эч кандай. 2010 жылы радиодон отуруп эле БФ центрде ушундай өпкө ооруларын аныктаган акция болуп атат да, ошого келип, ошого катышып, ошол жерден аныктап беришкен. Ага чейин билген эмесмин да. Мындай бийиктикке чыкканда, ошол убакта бул жерге ошо жатканда врачтар ташташ керек деди. Бир 3 күн, 4 күн эметчүлөн бир күнү тургандан кийин тартпай койдум, ошо менен таштап койдум. Биринчи 1 сутка кичине эме болду, андан кийинкиси көп билинген жок. Ошону таштайм деп өзүңдү настраивать этишиң керек экен да, анан кийин таштап коюш керек экен. Дарылоонун максаты оорулуунун өзүнө өзү бийлик кылгыдай болууга тийиш. Ал үчүн каражат бул эркти тарбиялоо болуп саналат.